Президенттик стипендия алуу аземи жыл сайын өтүп келүүчү иш-чара мына бүгүн дагы мамлекеттик Аларча резиденциясында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун колунан 74 студент билим берүүдөгү, спорттогу, маданияттагы жетишкендиктери үчүн стипендия менен сыйланышты. Бактыбек уулу Шабдан, Бишкек мамлекеттик университети. Шабдан Бактыбек уулу Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин 3-курсунун студенти. Ал окуп жаткан сабактарынан эле ийгилик жаратпастан факультеттин жана университеттин студенттик кеңешинде төрагалык милдетти аркалап келет. Окуу жайда гана эмес, борбор калаада эл аралык деңгээлдердеги иш-чараларда ыктыярчы болуп, убактысынын көпчүлүк бөлүгүн өзүн ар тараптан өнүктүрүүгө жумшайт. Өлкөнү билимдүү жаштар гана көтөрөт деген студент бүгүн мамлекет башчыдан алган стипендиясынын бир бөлүгүн билимин өркүндөтүүгө жумшайм десе, экинчи бөлүгүн үлгүлүү студентти тарбиялап чоңойткон ата-энесине берерин айтат. Кыргызстан бир гана билимдүү жаштар менен өнүгө алат. Лидер, билими күчтүү, жакшы билимдүү, спорт жагынан да мыкты, маданий жактан да мыкты, этикет жагынан да мыкты болгон жаштар гана Кыргызстанды алга сүрөй алат деп ойлойм. Себеби мен ойлойм, биз Кыргызстандын жаштары келечекте Кыргыз Республикасын эң мыкты деген 50 мамлекеттин арасына болобу же 20 мамлекеттин арасына болобу ушул кыска аралыктын ичинде киргизе алабыз деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө биздин республикабыз аябай тез темп менен жакшы бир өнүгүү жолунда да нукка бурулуп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, биздин келечегибиз буюрса жакшы деп. Ал эми Хаджакбар Мавлянов Кыргызстан эл аралык университетинин 4-курсунун студенти. Өлкөнүн эл аралык мамилелерин жаңы деңгээлге көтөрүүнү максат кылган студент чет тилдерди үйрөнүүгө басым жасайт. Хаджакбар дипломат болууну кичине кезинен кыялданып келген. Чет жерде окуп жүргөндө студент үчүн мамлекет башчысынын стипендиясына ээ болуш чоң сыймык болду. Бул деген президент стипендиясы ар бир студенттин кыялы болуш керек. Бул менин үчүн бир чоң мааниге ээ болду. Мен Европада болчумун, кече эртең менен учуп келдим Кыргызстанга. Анан келечекте чоң ийгиликтерге жетүүгө аракет кылабыз. Дагы бул биздин үчүн башталышы деп ойлойм. Кабыл алуу башталды дегенден тарта эле жобонун негизинде өзүмдүн документтеримди топтодук. Ошо топтоп жатканда дагы бир толкундануу болду. Ошол документим Кудай буйруп өтүп калса, менде кандай сезимдер болот деген болду. Кудай буйрса мен өзүм татыктуу эле экенимди билдим. Бүгүнкү күндө ынандым чындыгында. Документим туура багытта тандалып өтүптүр буюрса. Улутту жок кылыш үчүн ошол элдин баарын жок кылуу зарылчылыгы жок. Улуттун акыл эстүү адамдарын жок кылып коюу гана жетиштүү. Андыктан өлкөнү ар тараптан көтөрүп кете алган билимдүү жаштарды тарбиялоо мамлекеттин башкы багыты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн жогорку окуу жайларынын мыкты студенттерине стипендия тапшыруу аземинде сөз сүйлөп жатып, 150 миңден ашык студенттердин арасынан билими, аракети менен суурулуп чыгып, сыноодо татыктуу жеңишке жеткендигин белгилеп, аларды президенттик стипендия алышы менен куттуктады. Ал азыр мамлекеттин дүйнөлүк картадагы ордун аныктоодо өлкөнүн интеллектуалдык ресурсу, калкынын ден соолугунун мыктылыгы, башкача айтканда адам капиталынын сапаты биринчи орунга чыккандыгын баса белгиледи. Мекен үчүн күйүп жанууга даяр болгон жаштарыбыз көп болсо, өлкөбүздүн тагдыры ишенимдүү колдо болот. Биздин дал ушундай жаштарыбыз арбын алардын арасында мына силер барсыңар. Силердей окуунун мыктыларына өлкөбүздүн келечеги жөнүндөгү ойлорумду айта кетейин. Бүгүн дүйнө ылдам өзгөрүп жатат. Дүйнөдөгү жаңылануулар адам баласынын алдына улам жаңы милдеттерди коюп отурат. Ошого жараша замандын чакырыктарына ылайык билим берүү мамлекеттин артычылыктуу милдети катары аныкталды. Биз бул багытта тынымсыз иш-аракеттерди жасап жатабыз. Жакында билим берүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктаган жаңы стратегияны кабыл алабыз. Президент белгилегендей, бир канча убакыт өткөндөн кийин жаш муунга өлкөнү алдыга карай жетектөө милдети артылат. Бул үчүн чыныгы патриотизм, сапаттуу билимге ээ болуп, өлкөнү мындан ары өнүктүрүп кетүү максатына жетүү үчүн талыкпас эмгек талап кылынат. Президент азыркы дүйнө тез алмашып жатканын, жаңы кесиптер пайда болуп, кээ бир кесиптер жок болуп бараткандыгын баса белгиледи. Ошол себептүү мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири учурдун талабына ылайык билим берүү. Буга ылайык жакынкы убакта атаандаштыкка туруштук бере турган билим берүү системасы түзүлөт. Билим алуу менен эле чектелбей, дүйнө таанымыңарды ар тараптуу өстүрүп, чыгармачылык илимий изилдөө менен алектенгениңер зарыл. Азыр биз өлкөнү санариптештирүүгө чоң көңүл буруп жатабыз. Келечекте жаңы маалыматтык технологияларды мыкты билген,
санариптик даярдыгы терең адистер абдан зарыл болот. Кайсы гана кесипке окуп жатсаңар да, санариптик технологиялар боюнча кошумча мыкты билимге ээ болуңар абзел. Өлкөнү санариптештирүү, экономикабызды технология жактан жаңылоо максатын ишке ашыруу үчүн инженердик техникалык даярдыгы мыкты кесипкөй адистерге муктажбыз. Өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн коомдун интеллектуалдык потенциалын, өзгөчө жаштардын билим деңгээлин өнүктүрүү зарыл. Жогоруда белгилегендей, президенттик стипендия өлкөнүн жогорку окуу жайларынын мыкты студенттерине окуудагы жана коомдук иштердеги жетишкендиктери үчүн жыл сайын тапшырылып келет. 7 критерий бар, ар бир критерийге балл коюлат. Ошо балл менен тандап алганбыз. Бүгүнкү күндө 74 студент алынды. Анын ичинен 2 студент тилекке каршы келе албай калышты. Стажировкада чет өлкөдө болуп калышты. Ошондо Бишкектен 53 студент алды, региондордон 21 студент алынды. Билим берүү ийне менен кудук казгандай. Бирок анын ысыгы менен суугуна чыдап, күн-түн дебей китепти колунан түшүрбөй окуп, изденгендерге ийгилик жылмаяры шексиз. Анын сыңарындай бүгүн президенттин стипендиясын алган студенттер өлкөнү дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына алып чыгат деген үмүт чоң. Айза Камшыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.